Биринчи сынактын катышуучусун тааныштыра кетсем, Бекзат Кыдырбеков. Кочкор районунун Молдобасан Мусулманкулов атындагы музыкалык мектептин 4-классынын окуучусу. Аткара турган чыгармасы Атай Огонбаев, Маш Камбаркан. Экинчи чыгармасы Токтогул Сатылганов, Чайкама. Хай, 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 хай. Хай, 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 хай. Ey, baş çaykama köpçülük aytama, oydu koyup döngdü koyup oydu bas, eşmese etmay kaza, ey. Ten tuşuna koşuldu, menen koğun laçık, menen çaldı tat, menen tağa tat, menen kızı tat, menen tağa tat. Атын бүлік болғы соң, асты тойдың қалған соң, күліктің не пайда?
алганың сулуу болгосоң, аркырап беттен алгасоң, сулуулук не пайда? Күлүкүнгө күндөмас, көкөмөдөк дүндөмас, жорго чечен токкомас, жорго миңге жолдомас, оймокту катын ишкемас, ойно кенчитомас. Рахмат. Биринчи катышуучубузга ыраазычылык билдирели дагы, экинчи катышуучубуз дайым болгончо карагылды как жарган калыстарга сөз кезегин, кеп кезегин берели. Анда сөз кезеги Рысбек мырза, сизде. Бул жерде мынакей биздин биринчи конкурсантыбыз Бекзат Маш Камбарканды ойноду, Атай Огонбаевдин. Маш Камбаркан бул абдан чоң күүлөргө кирет. Ылдам да чертилет. Бул күүдө оң кол, сол колдун экөөнүн тең баягы техникасы мындай татаал десек болот да. Колдун келишинче аткарды. Мен бул күүгө 7 деген бал койдум. Жакшы, Ал рахмат. эми экинчи чайкамага болсо, чайкаманын азыр мен бул жигитте болуп сөзүм менен ырдап чертип жүргөндөр аз. Кичине толкунланып кетти, бирок ошонун баарын жакшы аткарып, жакшынакай ырдап берип атат. Бул жигиттин чайкамасына 9 деген бал коеюн деп чечтим. Ушундай жаштардын мындай күүлөрдү чертип, жанагынтип ырым менен чертип, биздин илгерки биздин тетиги Токтогул атабыз черткен вариантты ойноп атпайбы? Бул бизди кубандырат аябай. Ийгилик каалайлык. Чоң рахмат. Анда эмесе сөз кезеги Насиба айым сизде. Элге журтка дагы мындай белгилүү болуш үчүн сиздин бул бала боюнча, Бекзат мырза боюнча оюңуз кандай? Калыстык багыңызды айтып койсоңуз. Эми багы Бекзаттын азыркы бул конкурсту ачып берди да, бир аз сүрдөө болду. Толкунданды. Анан ошол жана биринчи Атай Огонбаев атабыздын Маш Камбарканын ойногондо бир аз комузду чыңыраак күүлөп алып чертсе абдан жакшы болмок, кичине темп кошуп. Атак чертүүсү, өзүн алып отуруусу, мисалы күүнү кандай аткаруусу жагында аябай мындай Мыкты деңгээлде көрсөтө алды деп айта алам да. Бул Маш Камбаркан күүсүнө мен да 7 деген баа бердим дагы. Анан муногу Токтогул атабыздын чайкама күүсүнү мындай анча-мынча жаш балдар көп эле мындай ырдап аткара бербейт да. Өтө бул мындай сейрек кездешүүчү аткаруучулук чеберчилиги мыкты болду. Мунусуна мен ошол 9 деген баа берет элем.